Балыкчы шаарында үй өрттөндү. 10 ноябрда Балыкчы шаарында үй өрттөндү. Бул тууралуу УКМден кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык шаардын Алиев көчөсүндө болгон ал жерге саат 19:42-де 2 көчүрмөн эсеп тартылган. Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракети менен саат 20:17-де тилсиз жоо чектөөгө алынган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Аталган даректе Балыкчы шаарынын өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери иш алып барууда. Айрым аймактарда кар жаайт. 11 ноябрга карата аба ырайы. 11 ноябрда Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Ош облусунун өрөөндөрүндө жана башка аймактарда жаан-чачын болбойт. Бул тууралуу бүгүн Кыргызгидромет борборунан билдиришти. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңгок, тайгалак болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7925 103 22 55. Таласта малчы 2 адамды өлтүрүүгө шектелип кармалды. Таласта 2 адамды өлтүрүүгө шектелип 42 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 9 ноябрда түнгө жуук аларга Бакаят районунун тургуну кайрылып, 61 жаштагы жаран ошол күнү эртең менен Кең Арал айылынын Кургунташ шайлоосуна кеткен бойдон тайынсыз болуп жатканын билдирген. Милиция издөө иштерине киришип, 10 ноябрда саат 7:00 Нылды өзөнүндө Toyota Camry унасынын ичинен киши колдуу болгон 2 адамдын сөөгүн тапкан. Маркумдардын бири тайынсыз деп изделип жаткан 61 жана 60 жаштагы жарандар экени аныкталган. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, маркумдар классташ болгон. Алар 9 ноябрда жайлоого мал алганы барышкан. Аталган факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул ишке шектүү катары маркумдун малчысы 42 жаштагы жаран кармалган. Милиция билдиргендей, маркум менен шектүүнүн ортосунда карызга байланыштуу пикир келишпестик болуп, натыйжада ал адам өлүмү менен аяктаганы белгилүү болгон. Оштогу Ак Бура дарыясына түшүп кеткен 5 жаштагы бала изделүүдө. Ош шаарынын Жаңы Мал айылынын тургуну 2019-жылы туулган бала 9 ноябрда Ак Бура дарыясынын жээгинде ойноп жатып дарыяга түшүп кеткен. Баланы издөө иши бүгүн уланып, Ички иштер министрлигинин кызматкерине көмөктөшүүгө Ош шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу тартылган. Издөө иштерине кечкиргендигине байланыштуу токтотулду. Натыйжа болгон жок. Издөө эртең улантылат.